Педагогикалык практиканы санариптештирүү боюнча жыйында педагогикалык адистиктердеги практикаларды санариптик технологияларды колдонуу менен өткөрүүнүн жана уюштуруунун бүгүнкү күндөгү маселелери талкууланды. Ага ылайык бул система практикага чыгуучу студенттердин мектептердеги окуу жана тарбиялык иштерин жүргүзүүдөгү алгачкы практикалык көндүмдөрүнө ээ кылуу менен болочок мугалимдерди өзүнүн профили боюнча окутуучулук функцияларын толугу менен аткарууга багыттоо максатын көздөөдө. Ошондой эле психологиялык, педагогикалык жана методикалык билимдерди системалаштырууга багыттоо болуп эсептелинет. Санарип технологиялык колдонуу менен педагогикалык практикаларды чече турган болуп атабыз. Анын үчүн алгач биз мына жоболорду иштеп чыгып алышыбыз керек, мына нормативдик жагын чечишибиз керек. Ал жака кандай студенттер чыгат, кандай шарттагы студенттер чыгат, жана ал жакта педагогикалык практиканы өтүп атканда студенттерге кандай процедуралар сакталыш керек. Аны кантип ошол практикада өтүп жүргөнүн кантип далилдеп бериш керек студент. Быйылкы жылы бир эле мезгилде шаардын өзүнө практикага 1534 билим алуучу чыккан. Алардын арасынан 132 студент Наваи мектебинде болгон. Адылбек Батыралиев шаардын мектептериндеги практиканттардын көптүгүнөн алардын толук кандуу тажрыйба алуусуна, окуучулар жана мугалимдер менен иштешүүгө мүмкүнчүлүк жоктугунан аталган системаны иштеп чыгуу зарылдыгы пайда болгондугун билдирет. Эгерде биз санариптикке өтсөк, студенттерибизди айыл жерлерине жиберип, айылдагы мыкты мектептерге жиберебиз дагы ошол жердеги баягы тажрыйбалар, чыгармачыл иштеген мугалимдер менен иштешип, аябай бир жакшы бир бийик деңгээлде өтөрө турганга дагы берип атат. Санариптештирүүдө практиканы аралыктан башкаруу менен алыскы аймактагы билим берүү процессин көзөмөлдөөгө болот. Мындан улам студенттер буйрукта көрсөтүлгөн мектепте практикага чыгып, ал жердеги өзүнүн иш аракетин фото жана видео отчетко чагылдырып, электрондук вариантта практика жетекчисине тапшырып туруусу каралууда. Негизинен бул жерден жоо кабыл алдык, ошо практикаларды, санариптик технологияларды өткөндө кандай өзгөрүүлөр бар. Ошол өзгөрүүлөрдү негизинен бир добуштан колдоп кабыл алынды десем болот. Бир аз талкуулардан кийин сунуштар айтылды, видеолорду киргизсе болот экен. Видео киргизгенден кийин бул абдан сонун бир механизм болуп эсептелинет. Бул механизм менен биз чындыгында бүт Кыргызстандагы баягы алыскы региондордогу биздин аябай баягы кесипке муктаж болгон же болбосо кесипкөй адистерге муктаж болгон биздин мектептерди биз камсыздай алат экенбиз да. Аталган система аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында жүргүзүлүүдө. Баса белгилей кетсек, бул программа жогорку окуу жайлар арасынан Ошмуда алгачкы жолу ишке ашырылууда. Дурусбек Акылбек уулу, Мерим Алмазбек кызы, Бекболот Чыргалбек уулу, Үмүт Теле студиясы.